биринчи этап менен төлөнгөн $15,000 ушул нерсеге салып турмун да, көрсөтчү. Фундамент менен анан бир машина шагылгачы. Диагонал жок, уровень жок, арка жагы вообще эле кыйшык. Ошондуктан муну дагы биз азыр кайрадан тегиздеп туруп, кайра башынан куйганга туура келет да. Экинчи группадагы инвалидмин. Генеральный директору Тураров Алмаз Азизович менен келишим түзүлүп, 40 күндүн ичинде бүтүрүп, кызыл китепти колуңа берем деп убадасын берген. Бирок договор бүткөндөн кийин эч нерсе жасалган жок. Болгону үй өзүнө үй салган. Бул бала ушул алдамчылык менен алектенип жүргөн аферист бала экен. Укук коргоо органдарына чоң суроо да. Эмне үчүн ушундай жалганчылар, ушундай мошенниктер сыздатып коюп эле мындай акчаны жеп коюп жүрө берсе боло берет экен да анда. Анда каждый второй эле ошентип жүрсө боло берет экен да. Бул байкеникин алды, меникин алды, буяктыкын алды, баарыныкын алды да. Шаардын зам прокурору бизди кабыл алып, МВДнын главный следственный управлениясына телеолшо кабинетинен телефон чалып жиберген. Арыз жаздык. Кишилер бар десек, жете төкөлө деп койду. Уведомление берди, иш козгоодон баш тарттык деп. А берки экинчи жазган арыз жок болуп чыкты. Эч жыйынтык жок. Эч жыйынтык жок. Саламатсыздар, урматтуу Стоп беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Тестам темасын улап да көрсөтүп беребиз. Ушул Тестамдан жабыркаган дагы бир объектке келдик. Анан эскерте кетчү жагдай, мурунку бизден 2 ай мурун жолугушууда ошо Тестамдын өкүлдөрү, жетекчилери бир канча кыска убакытта план кылып, ар бир жабырлануучу менен жолугуп, сүйлөшүүлөр болот деген. Муну осы азыркы фрагменттен көрсөңүздөр болот, кандай жолугушуу болгонун. Сабыр Жапаров мен кой жегенмин, мен эсчү, мен мындаймын, тигиндеймин, унутуп койдум. Каяктан айтпай, жөнөтүп турчу. Каяктан айтпай эмес, мен сен осуган чыккан сөздү айтып атам. Садыр Жапаровдун командасында да сих пор жүрөм. Эмне болду? Сабыр деген мен Сабыр байке менен да таанышмын. Башка бир туугандар менен да таанышмын. Эмне болду анда? Андан бир нерсе. Бетиң менен келип турасың берди. Чөгөлөгүн. Кыргыздар койгон. Чөгөлө. Мага $15,000, мага барын сага алып берди акчаны. Конкретно Эмнеге адамдардан качасың, анан эмне үчүн баягы өзүң мойнуңдагы карызды төлөгөндүн жолдорун издебейсиң эч. Эмне үчүн контактка келбейсиң? Сен менен нормальный сүйлөшкөн адамдардынчы, ненормальный деле сүйлөшүп койсок болот, туурабы? кебелесе да болот, бутуң сүртүп кетсе да болот. Бирок турат. Мен мына атасы катары сөз берем. Тургусам, мен да турам. Баарыбыз турабыз. Акылбек. Мен эртеңден баштап уулумду да кошпойм, муну да кошпойм. Башка эле непосредственный специалист ушул эме менен юристимди кошом дагы, ошол объектилерди кыдырып, кайсы күнү кайсы жакка кайсы күнү барам, аны мен айтып атпайм, жана группабыз сыяктуу бир нерсе эмеди, бирок убакытты созбой. Мынакей бүгүн сүйлөштүк, эртеңден баштап мен действияга кирем да. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол мынакей кандай жолугушуу болгонуна күбө болдуңуздар. Бирок азыркы күндө ошо Тестамдан жабырлануучулардын айтымында эч кандай жылыш жок, 0. Кээ бирөөлөрүнө барганы болбосо, эч бир курулушта бир кымындай дагы жылыш жок экенин айтышууда. Бүгүнкү берүүдө биз ушул жагдайларды сиздерге кенен чалдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктымары алдыда. Алтынбек мырза, баягыда биз мындан 2 ай мурун жолукканда дагы ошо $15,000 бердим, эчтеке кылган жоксуңар деп айттыңыз эле да, ошондо өзүңүздүн жагдайыңызда. 2023-жылы августта биз келишим түзгөнбүз Алмаз менен, Тестам компаниясы. 15.000 первоначальный акчасын $15,000 сразу өткөрүп бергенбиз. Квитанциясы бар. Бир топ ара өткөндөн кийин жок болуп кетти, связьга чыкпайт. Мына сиздин объектке келип отурабыз. Айтып берсеңиз, эмне болду, кандай, андан кийин келдиби, сүйлөшүүлөр болду, эмне болду? Ооба, бул менин объектим, бул ата-энемдин үйү болчу. Ушул жерге жаңы үй тургузуп, ата-энемди жаңы үйгө киргизейин деген ниетте баштаган болчубуз. Жакшы эле, мындан өзүңүздөр жакшы билгендей эле 2 ай мурун жолугушуу болгон. Ал жерде Алмаздын атасы келип өз мойнуна алып бардыгын мен бүтүрүп берем. Ар бириңерге барып, расписка жазып, план действий жазып, анан кийин акырында баштайбыз деген. Ошондон бери бир да жолу басып келген жок эч ким бул жергечи. Меники өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына фундамент куюлган, засыпка болгон. Бул жерге бир аз шагыл төгүлгөн, ошол боюнча калган.
Ушунун баарына мен баягы башында биринчи этап менен төлөнгөн 15 000 долларды ушул нерсеге салып турмун да, көрсөтчү. Фундамент менен анан бир машина шагылгачы. Ошол боюнча. Фундаментиңиздагы кыйшык. Фундамент өзүңүздөр эми көрүп эле турасыздар, баягы диагонал жок, уровень жок, эми арка жагы вообще эле кыйшык. Бул фундаментке же кирпич кое албайсың азырчы. Себеп дегенде баягы жука узкий болуп коюлган атайын эсептелипчи. Ошондуктан муну дагы биз азыр кайрадан тегиздеп туруп, кайра башынан куйганга туура келет да. Кайрадан эле ошол жумушту кылабыз. Ошондуктан баягы айтылган берген анты, обещаниянын баары тең бирөөсү тең аткарылган жок. Ошондуктан биз требуем, талап кылабыз. Баягы укук коргоо органдарынан биз жазган арыздарды карашканда жок десем жаңылбайм. Каяктарга кайрылдыңыз? 1-май райондук РОВДга кайрылганбыз 2 жолу. Ал жактан 2 жолу тең обжалование кылып прокуратурага дагы жаздык. Прокуратура азыр кайрадан тапшырманы беребиз деп сөз берди. Бирок аны да күтө турабыз. Анан ушул жерден дагы айтып койчу нерсе, ушундай резонанс жаралмаса бул иштер каралбайт экенин көзүбүз жетти да. Мына бул жерде баардык жабырлануучулар жазган, өздөрүнүн райондоруна жазган. 1-май, мен лично 1-май районуна жазгам. Ал жактан 2 жолу тең баягы иш кыскартылды, анан баягы сотко барып чечип алууга деп эле койду да. Демек, мындай боло турган болсо, эми логикалык ой жүгүртүү кылсак, демек алдамчылар ушинтип эле фундаментти куюп коюп, акчаны чөнтөккө уруп коюп эле, анан эркиндикте эле жүрө бериш керек экен да. Ушул мыйзамдын дагы баягы кам экендигин дагы далили да, булчу. Ошондо барганда бул ишти аз да болсо кылган, жарандык таризде сотто чечишип алгыла деп эле айтып коюп атабыз. Ошентип эле баягы ишти кыскартып, жада калса баягы уведомление жибериш керек да, иш кыскартылды деп жабырлануучугачы. Ал нерсени дагы кылбайт экен дагы, убакыт өтүп кеткенден кийин, баягы убакыт өтүп кетти деп туруп, анан кийин кайра карабай коет экен да. Ошондуктан азыр эми биз акыркы эле үмүтүбүз УКМКга кайрылышыбыз керек болуп калды окшойт. Камчыбек Ташиевке кайрылат окшойбуз. Ошол кишинин иштеп атканын көрүп атабыз. Анан өзүңүздөр билгендей эле ал жерде Алмаздын атасы дагы баягы биздин президентибиздин дагы атын атап кетти, ал жерде фамилиясын атап кетти. Тигиндей мындай дегенчи. Эми атын жамынып иш кыла берсе боло берет экен дегендей таризде айтып койду окшойт да. Ошол нерсени дагы баягы тастыктап, далилдеп, ал жактан дагы баягы реакция болот деген үмүттөбүз. Себеп дегенде жакындарыбыз анан мен мындай элем, андай элем деген сөздү айткан адам, демек ошондой чоң статустагы адамдын атын, фамилиясын айтканга байланыштуу. Демек ошондой бир таризи бар окшойт деп ойлоп калдык да. Эгерде действительно ошондой болсо, аны деген баягы юридикалык баа берип, жогору жактан ошол нерсени далилдеп берсе жакшы болот эле да. Мен Оразабекова Шекер, Түп районунан, Түп айылынан келдим. Өзүм пенсиядамын. 45 жыл мектеп майданында иштедим. Агартуунун отличнигимин. Экинчи группадагы инвалидмин. Ушул чыр болуп аткан үйдү 1900 жылдын 26 декабрында жекечектелген коом Тестамдын генеральный директору Тураров Алмаз Азизович менен келишим түзүлүп, 40 күндүн ичинде бүтүрүп, кызыл китепти колуңа берем деп убадасын берген. Бирок договор бүткөндөн кийин эч нерсе жасалган жок. Болгону өзүнө үй салган. 2 жыл өткөн соң бүтүрөсүң, качан бүтүрөсүң десек, улум экөө кол алышып убадасын берген. Документтерди бүтүрүп бербейсиңби десе, бүтелек деп ушул убакка чейин созду. Дароо эле 500 000 сом төлөгөн. Көрсө алдамчы жигит экен. Дагы акча талап кылып, бир нече жолу үйдөн чыгып кет, үйдөн чыгасың деп деген сөздөрдү айтты. Бул үйдө уулум мага деп сатып алган, неберелерим менен чогуу турганга, карганга чыдай албай өзүмчө турайын деп ойлодум. Анткени жакында 40 жашка чыга элек кызым каза болуп калып, ошол кыздын өлүмүнөн кийин
ызы чууга чыдай албай жатам. Калган жумуштарын акчаны төлөгөн 500 000 сомду пенсиямды чогултуп, айылдагы балам малдарын сатып, ошону менин акчама алынган. Балдарга да таарынбаш керек. Ар биринин өзүнүн үй бүлөсү, бала чакасы бар. Алардын өзүнүн дагы өз проблемалары жетет. Анам калган акчасы, калган дагы акча талап кылып айтты. Калган акчага мен бир тыйын төлөй албайм. Бул үйдөн мен чыкпайм. Барчу жеримдин баарына барам. Президентке чейин барам мен. Не сизди чыктап атабы? Калганын бүтүргөнгө строитель, шубакчылар жалдап, тамагын алып берип, акчасын төлөп ошентип бүтүрдү. Отоплениясы 3 күнгө чейин жок. Ошон үчүн үй өтө муздак. Ошол үчүн мен жашай алган жокмун. Ал өзүмдүн алган пенсиям деле дары-дармегимен анамнадан ашпайт. Эми ушу жерге мынакей келип тургандар ушул баладан жабыркагандар экен, аз эле процент адам. Бул баладан жабыркагандар өтө көп экен. Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба дейт. Кудай Таала төбөбүздө бар көрүп турат. Эгер де бул бала алмаз, өкмөттөн коркпосо, акчасы көп бала экен, баарын жалдап алса, Кудайдын тузагына түшөт. Мен 80 жаштамын. Ушул сөздү мен айта эле келем. Эгер де бул бала акчанын аркасынан тоголонуп, акчанын кулу болбой, жабыркагандардын баардыгын жумуштарын бүтүрүп, китептерин колуна берчүсүн берип, акчаларын кайра кайрып бербесе, өкмөттүн эмес Кудайдын укуругуна түшүп калсын. Мен ушунчалык оор сөз айттым. Кудайдын укуругуна түшсүн, андан кутула албайт. Мынакей ушуну айтып отурам мен. Кол Кудайдын мөрү дегендей, бул балага абдан ишендик. Бул бала ушул алдамчылык менен алектенип жүргөн аферист бала экен. Мен как эне катарында айтып атам, 80-деки. Бул бала ушул алдамчылык иш менен алектенип жүргөн кезде ата энеси бар бала экен. Эмне үчүн ай балам? Мынчалык акча кайдан? Токтот кокуй, бир күнү чыгып кетет. Арам акча аш болбойт. Бир күнү чыгып кетет деп айтпайбы? Буган себепкер баласынын кылган ишине макул. Ошол ата эне дагы уяты жок акмак адамдар. Жолуккандан кийин мага кантка үйүмө Айыздын атасы, Алмаздын атасы Айзиз келген 20-мартта. Келип карап, мен ушу жабыркагандардын өзлөрү тургузуп алган эмелерин акчаларын берип, сиздики строй материал бар, тургузуп берем. Договордо кандай болсо тургузуп берем. Баламдын кетирген кемчиликтерин кепилдик алам, өзүм бүтүрүп берем деп кол алышып, мага расписка жазып кеткен. Ошол барбы распискасы? Расписка бар. Анан үйүңүздү да көрсөтүп коесузбу? Ошол ошондон бери бир ай 4 күн өттү, эчтеке эме жок. Телефон менен сүйлөшөбүз, чалсак көңүлү болсо алып калат, көңүлү болсо албай коет. Анан кийин Бул үйүңүздө, бул үй камерага ушул боюнча турат. Бул баягы былтыр эметкен боюнча ошол боюнча калган. Ошол мынакей ошол ойдон турат. Эчтеке болгон жок ошол. Кандай тыштаса ошондой. Кандай тыштаса ошондой болуп турат. Эчтеке бир дагы андан бери басып эметкен жок. Биз өзүбүз чалабыз, ал чалбайт. Чалсак кээде алат, кээде албайт. Кээде алып мынтип атабыз, азыр бүтүп атам, анан тигинтип атам деп эле ошентип
болбогон калптарды айтып эметип коет. Распискасын көрсөтүп берейин мына. Төрөкулов Азиз Турарович Кожомсанов Алмаз менен Тураров Алмаздын ортосундагы 23-жылдын 14-июнунда түзүлгөн келишимдин негизинде бүтпөй калган иш чарасын бүтүрүп берем деп мойнума алам. Кожомсанов Алмаз Тураров Алмазга 1.138.000 акча 38.800 сом төлөп калган. Төлөгөн калган 850.000 сомун куруучу Талайбеков Адилетке берген. Мен Талайбеков менен биргелешикте Алмаз байкенин үйүн 24-жылдын 30 майына чейин бүтүрүп берем деп кепилдик берем. Колу турат. 20 март 2024 Колу турат. Паспорту менен бул өзү алып келген. Ушундай бланкалар даярдап коюптур. Өзү ушинтип. Өзү ушинтип мына паспорту менен деп ошентип өзү келген. Анан эмне болду байке? Анан келип кетти. Распискаска берип кетти анан. Берип кетти, ошондон бери жок ошол. Эчтеке мына 1 ай 4 күн болду. Азыр 1 айдан да ашты да ошол, 1 айдан ашты. Эч кандай жылыш жок. Эчтеке жылыш жок. Багы кайрылган мурда кайрылган инстанцияларыбыздан эчтеке жок. Бул Сизде жазганыңыз барсыз? Мен бул ишим боюнча Ысык Ата РООдусуна жазгам. РООдудан иш козгоодон баш тарткан. Ысык Ата прокуратурасына жазгам. Ал дагы РООдунун чечимин эме туура деп баш тарткан. Анан кийин мен Чуйский областныйга жазгам. Чуйский областной прокуратурага жазганда алар дагы чечим туура чыккан деп эле ошентип коюшкан, мага удовлетворение берип. Анан баягы депутаттар Эрлан Кокуловтар жолугушулганда биз да барганбыз тестам. Аякка барып сүйлөгөндөн кийин ошол жакта отурган зам прокурор Бишкек шаарынын зам прокурору эртең бизге келгиле деп айткандан биз приемго барганбыз. 6 киши болуп барганбыз. Бизди кабыл алып МВДнын главный следственный управлениясына ошо кабинетинен телефон чалып жиберген. ГСУга барганда бизди эки кишини эле кабыл алабыз деп койду. 2 киши ар башка тергөөчүгө арыз жаздык. Дагы бар кишилер бар десек жете төкөлө деп койду. Анан кийин эчтеке ответин айткан жок. Анан кийин бир күн телефондорду алып калган. Телефонду менен чалып Первомайский РООдуга жибердик. Силердин материалыңар деди. Первомайский барганда ошол күн эле мага эме уведомление берди. Иш козгоодон баш тарттык деп. Берки экинчи жазган Бекназардыкын арыз жок болуп чыкты. Эч жыйынтык жок. Эч жыйынтык жок. Бирин эле жөнөтпөй. Бирин эле ошо жөнөткөн дагы канцеляриясына барып жок деп койду. Меники бар экен. Ошо меники иш козгоодон баш тарткан. Токтом берген. Азыр каякта жашап атасыз байке? Үйүңүздү сатып бергенсиз? Мен үйүмдү саткам. Анан квартирада жашадым. Салынып аткан үй турат ошончо эле эчтеке. Менин атым Саматбот. Ошол тесттан менен апам келишим түзүптүр. Сокулукта үй болчу сиздерге? Апам тиги Алмаз мененчи. Мен өзүм ошондо катышкан эмесмин. Ошол үйдүн проектин алып анан салып баштайбыз деп 2 этаждык дам болчу. Башында эле ошол түшүгөнгө деле 600 000 сом берди эле начало. Анан келгенде ошо фундамент куйушту. Мындай эле. Ушундай эле. Ушундай эле фундамент. Бигирээк го, бигирээк. Анча бир 10 чакты панель коюшту. Дагы акча керек болот дейт, дагы 350 000 которгом. Ошондон кийин жок болушту. Ошондон кийин жок болду. Анан чалсак деле албайт. Анан Баягы жолугушуудан кийин бардыбы? Жолугуштан атасы келди. Атасы алып расписка жазып берди, расписканы албай алыптыр. Анан мен ошол Алмаздын карызын мен төлөп берем депчи. Андан кийин келдим. Анан келгенден кийин мен алды. В общем 50 000 сомдой берди. 50 000 сом бергенин ал кайра тиги ушул жерде калган материалдар кайра алып кетти да. Өзү алып келгенчи. То есть ал по факту ал мындай тиги дополнительный берген жок да. Ошол эле материалчы. Анткени биз
Маны күткөн жокпуз да, мен аны уже аны бүтүп тажап мен өзүм үй салып баштадым да, мен уже үйдө көтөрүп көтөрүпчү. Вот анан башка материалдарын салдым, бүт анан материалдарды ошо жаңы келген тиги строительдер айтты, бул материалдар жарабайт депчи, туура эмес депчи. Кайра баштадыңызбы? Анан кайра жаңы материал алып келип, жаңы башка строительдер салды, кышыбой салып чыктык. Вот, анан мунуку ошол турбайт. Анан алып кеттим дейт, алып кетти. Андан тышкары ошо параллельный ущербтерди кетиришти. Булар менин эме астындагы скважинаны талкап ташты. Ал аябай кымбат скважина болчу, 200 000 сомдук. Дарбазаны талкашты, ичинде арматураны талкады полностью. 50 000 сомдук арматураны. Алардын баарын ущерб кылган жок. Анан ошол телефон чалсаң эле качат. Анан ошо бир эле чыккан ошол, акыркы видеодон чыгышты. Анан ал деле ошо атасы деле келди, тиги экөө деле. Анан эки баласы жанагы мага чейин ремонт кыйратабыз, салып бересиз дегендер алар жок. Анан атасы деле кийин чыгып, анан связьга чыкканда эле мындай, кандай десем, конкретный эч нерсе айтпайт да. Например, эми бул жерде конкретный проблема турат да. Анан конкретный решение бар да. Либо келип туруп материал бере десең, либо келип эме бүтүп акча бер да. Бүт башка чечим жок да. Анан кийин эле анан өздөрүнүн проблемасын айтып эле анан еще бизди мындай жаманданып коет. Силер мага ушундай антиреклама салбадыңарбы дейт. Анан антиреклама болгон эми мен азыр клиент албай албадымбы. Бизнесим жок да, акча жок да, кантип силерге төлөп берем депчи. Эми мен мынчык эми сүйлөшкөн жок, мен айттым, байке бериңиз, уже вот жакында эле сүйлөшкөн болот эте, бир 5 күн мурунчу. Сиз жана берген 2 айыңыз уже бүтүп калды. Анан эмне дагы расписка жазып бересиңер, да 2 айга чейин. Деп анан жок, анан ушундай анан бир какой-то инвестор келет, ошону алсам анан берем. Анан ушундай кишилер көп болуп атпайбы, тиги бу деп элечи. Ушундай эми мага тиешелүү нерсе, тиешелүү эмес нерселерди айтып атат да. Акча, мен деле уже мен түшүндүм да, что бул киши төлөп бербейт. Анткени мен түшүнгөн боюнча менден алган материалды булар башка жака апарып койгонго, дагы бир үйгөчү, может, алмаспай экенкине койгончу, дагы бир жака мен билбейм канча кишини. Сен фундаментте турган материалды алып кетиппи? Бул сыртта калган, мен анткени турдан чамчачы алар төмөн салгам, анан мындай дополнительно дагы турган коймойчу. Анан тиги строительдер айтты, булар жарабайт дейт. Мен ошентип тийген жокмун, аларчы коюп койдук. Эми кандай десем, эми все равно жалко да. Мен сиздер ар бир сом тапкан кишибизбиз да. Анан аны атайын алып мындай жабып, пленкамен жабып, кышыбой эле эметип бүт кылып койгом да, эч нерсе болбосун деп, киргизин сарайга киргизип. Анан эч нерсе болгон жок да. Ошо качество эмеси ошол изначально да, бирок ал именно биздин стройкага жарабайт экен, начар сатып. Анан ошолор эле алып кетти. Анан аны каяка пайдаланды, мен билбейм анчы. Анан ошо айтарым эмне дегем, ошол биз мага ошол жана видеодон кийин мага лично эч нерсе деле берген жок да, тышкарычы. Ошо мурдакы эле мен акчамды эле кайра эле ошол товарын алып кайра берди да. Антуан деле эмне арзан санадык да. Мурда өзү баарын санаган жокпуз. Вот анан ошоюнча жок, эч нерсе кылынган жок. Мен ошо айткам, мен дагы дополнительный стройка бар. Каяка арыз жаздыңыз эле? Апам барып сураса, апам да сотко бар деп койгон да. Сотко барса, соттон анан пошлина төлөйт экен, анан тиги анан кийин апам чото көңүлдөнүп аткан башынан кийин жана бир жана да адвокат менен кеңеш сүйлөшсүз, анан булардын сот аркылуу утса дагы булардын балансында эч нерсе жок экен да. Анан тиги 10 жылга кылып туруп бөлүп төлөп коет, 5 000 сомдунчу. Анан смыслы жок экен да, адвокатка тетинчи акча, анан сотко госпошлина төлөпчү. Анан апам мындай эметип койду, апам деле мулуу киши да. Деп мындай көп эметкен жок да, канча туткан деле пайдасы деле жок турбай депчи. Анан уголовный дело ачыралы десек, ошо болбой атат да. Ошентип болгон жок. А так биз ошо поместье эми астына жительство, поместье, то есть объектти Сокулский жаз деген, Сокулук барса ушундай кеңеш берди. Анан мен өзүм мен договор түзгөн жокмун да. Мен ошо эмеге жазгам, лично тети Нур-Султанга жазгам, анткени Нур-Султан менден алган да, акча договор. Нур-Султан баласы да жана кичүү баласы. Ошол алып, ошол иштейм депчи. Бирок ал деле ошо акча алгандан бери ал деле эч нерсе кылган жок. Ошо да бак, ал тети менин бүт эмем талкап кетпеди. Эмне нерсенчи. Вот анан ошончу. Бирок ал деле пока эч кандай эме болгон жок. Баягы прокуратурадан ошол чалган. Кайра ишиңерди эметип калыптыр, жагымдан жазгыла депчи. Анан ошо эч кандай жыйынтык жок экен да, кыскасы. Жок, жыйынтык эме орган жактардан да жок, булар жактан да жок. Анан ошол жакында ошо Алмаз менен жолукканбыз, канча 5-6 күн мурун. Эми алыйт жыйнагансыз менде, эч нерсе жок да, тиги бу депчи. Анан мындай болбойт да, мен эмне аларын билбейм да, эмне мындай деп билбейм. Ушул 2 саат бир нерсе деп сүйлөттү, баш ооруп кетти да. Ошондон
жөн эле ошол ана эми бир эле суранышым ошол могу ушу биздин вот органдардан ушу милициядан эмеден УКМКлоо ким болсо ушуларга чара көрүпчү. Анткени булар кылганы вообще туура эмес да. Акчаны алып алып кетип калганчы. Анан ошол чара көрсө жакшы болмок да. Менин оюмча булар дагы деле бир кишилерди алдап атат го деп ойлоп атам да. Анан сиз деле вот өзүңүз деле көрүп атасыз, улам эле бир эки киши чыгып калып атпайбы күнүгөчү. Билбейм булар канча кишини алдаганчы. Мен деле көбөйүп барат да. мен башында ойлогом бул биз деле алдап койду го депчи, туура болуп калды го депчи. Агасы толтура экен да. Анан бул нерсе эми систематический болгондон кийин тиги уже органдар караш керек да. Бул случайно эмес да. Бизнес деп боло берет экен, анан ойдо ылдый дегендей нерсе бул нерсеге такыр туура келбейт да. Анткени булардын жана биз ОСОнун документтерин карасак, налоговыйга справка кылсак, булардын эч кандай эмеси, лицензиясы жок экен, үй салганга архитектуранын разрешениясы жок экен, налоговый отчисление вообще жок экен, эч кандай жанагындай субподрядчик эмелер менен контракт договор менен жок экен. То есть кантип бир киши үй салат да, мондой үйдү кантип бир киши салат. Тем более строительный эч нерсе билбесечи. Ошонун баары ошо көргөзөт, что бул киши просто мошенник да, жөн эле ачып алып эле жасап атат да. Анан ошол даже жана бизге вот килтейген суммаларды алып атты да, миллиондоп алды, ошого даже эме берген жок да, ККМ чекчи. Анткени өкмөткө налог төлөнгөн жок да. Билесиз, азыр тиги 500 сомго ККМ пробивать этпесең штраф жасат да, бул киши миллиондоп алып атты, бул өкмөткө да көп акча карыз болуп калды да. Ошонун баарын көрүп, мындай чара көрсө жакшы болмок. Ошону суранам да. Эмне үчүн ушундай адамдарга баягы ушундай адамдар жазаланбайт дейм да. Таң калышты да. Эмне үчүн укук коргоо органдары иштебейт дагы, кол шилтеп коюшат дейм да. Момундай болгондо кичинекей балдарды чыркыратып, апаларды чыркыратып, ушунча кишинин эмгегин жеп алып, анан момундай болгон фундаментти куюп коюп, анан мен кылып атам деп баягы басып жүргөнү, колуңардан эмне келет дегени да. Ошондуктан укук коргоо органдарына чоң суроо да. Эмне үчүн ушундай жалганчылар, ушундай мошенниктер баягы Элди сыздатып коюп жүрө берсе. Сыздатып коюп эле мындай акчаны жеп коюп жүрө берсе боло берет экен да. Анда каждый второй эле ошентип жүрсө боло берет экен да. Бул мыйзамды кайрадан карап чыгыш керекпи дейм да. Же башка статьяга такаш керек да мунучу. Бул чистой воды баягындай мошенничество болуп атпайбы? Бул байкеникин алды, меникин алды, буяктыкын алды, баарыныкын алды да. Алып туруп көрдүңүз да өзүңүз делечи. Мына кылганы ушул. Ашып кетсе стенасын тургузуп койгон. Болду. Калгандарын өздөрү эптеп баягы көчөдө калбай эле деп өздөрүнүн акчасына тургузуп алгандар көп элечи. Өзүнүн акчасына тургузуп алгандар. Ал келип тургузуп койгон жок. Ал келип тургузуп кеткен баягы үйлөрдүн бирөөсү баягы комментарийге ылдыйга жазсынчы. Биздин үйүбүздү баягындай идеальный кылып берди, мына биз жашап жыргап атабыз депчи. Андай бир да комментарий окуган жокпуз да. Канча просмотр болду? Канча киши комментарий жазды? Анан анан айтышы мүмкүн, эми баягы күтүп койбойсуңарбы депчи. Бул жерде 2018ден бери күтүп келаткандар бар. Бүткөн жок, до сих порчу. Бул бүтпөйт. Бул адамды только жазалаш керек. Антмейинче бул токтобойт. Эртең мисалы үчүн биз угуп атабыз, подставной башка экинчи фирма ачып алып, башка кишилерди коюп алып туруп, Ушундай эле фирманы да. Ушундай эле, баягы башка кишилерди коюп койгон эми. Баягы жүзүн көрсө эл уже качып калды да. Бул баягы ушунча кишинин ордуна любой киши болуп калышы мүмкүн да азырчы. До сих пор эле. То есть ушинтип эле баягы биринин шапкасын бирине кийгизип, бир фирма жабылса экинчисин ачып алып, башка кишилерди коюп алып эле, аралаштырып эле ушинтип баягы элди алдап, элдин эмгегин, акчасын алып алып жашай берсе боло берет экен да. Укук коргоо органдарынын баягы кылып аткан мамилесин айтып атам да. То есть ошол нерсени они допускают. Эми сөзсүз түрдө эле ошол баягы УКМК чечиш керекпи бул нерсеничи? Муну бул баягы роуд эле чечип кое турган нерсе да. Бул нерсени чечпей атат да аларчы. Кылгысы келбейт себеп дегенде. Баарын эле отам иштерин баарын жаап эле. Себеп дегенде тергөөчү даже кабинеттен чыкпайт да. Тергөөчү деген тергеш керек да. На место келип баарынан сурап, допрос кылып. Эми баягы ал устав боюнча ошондой жазылган болуш керек дейм да. Келип тергеп, тигинден сурап, мындан сурап. Кандай болду? Очный ставка, ана мына протокол, очный ставки бүт жазылып, тиркеп туруп, анан сотко ашырыш керек да. Булар жөн эле жетелешип барып, сотко барып чечишип алга деген бул кандай деген? Андай болбойт да. Менин атым Асанғазиев Бакыт, биздики ошо Тестам менен келишим түзүлгөн 19-жылы. Апамдын атында договор түзүлгөн. Алар болсо ошо келишим боюнча бир 40 күндө
танхаус деп заманбап үйлөр салышмак. Бишкекте эле да? Бишкек Байнантонка да. 40 күндө салып беребиз деп. Анан биз келишим боюнча основной суммасын көбүн төгүп бергенбиз да. Төгүп берип 40 күндө салып бермек. Бир жылыш болгон жок. Болгону өзүнө биринчи танхаус салды. Анан карантин болуп калды деди, анан мындай болуп калды, тинде болуп калды деп көп созуп койду да. Созуп койгондон мен айттым, анда бул үйүңөрдү спать этип бергиле деп. Хорошо. Анда өзүңүз бүтүрүп алыңыз, остаточный суммасын азыр эле сумма калган да. Ошо менен взаиморасчет бололу деп. Анан биз өз каражатыбыз менен бүтүрдүк. Полностью бүтүрүп, суусун да киргизген жок, биз киргизип койдук. Анан ошо 6 танхаусту ошо биз чыгарган сууга киргизип койду да. Азыркыга чейин ошо 6 үй колдонот эми элдер да, бизге окшогон эле элдер карапайым колдоно берсин деп ага эч эме жок да, претензия жок. Анан үйдү сизге негизи келишимде айтып атпадыңыз беле, баягы бүтүрүп берет, анан мага каттап берет депчи. Ооба, келишим бүттү, ошондой болчу да. Баарына ошо 6 танхауска договор түзүлгөндө салып берип туруп, договор менен чогуу үйдү техпаспорт менен кошо берет деп. Анан бул болсо биздики 5 танхаус болчу, салбай коюп туруп, анан 6 танхаусту өзүнүкүн берди да. Анан биз бүтүрдүк. Бүтүргөндөн кийин келип туруп талап кылып атат да. Ошо мен документиңерди бербейм, же полный сумманы бересиңер келишим боюнча. Хотя ал бүтүрүп бермек да, компания бүтүрмөк. Биз өзүбүз каражатын. Ал болсо ошо биз канча процентин өзүңүз бүтүрдүңүз? Биз получается почти жарымынан бир аз азырагын да. Азыр эле сумма салган. Бул жакта төлөп деле койчу эме бар да, шарт бар. Биякта чисто принципиалдуу бир момент болуп атат да. Бул кишинин деген кеп акчада деле эмес, кеп принципте да, момундай карапайым адамдарды эптеп таап акчаларын ошо алдап атканы ушул эме болуп атат да. Анан биз органдарга деле обращение кылдык. Ленскийге жаздык, мурдагы жылы жазсак караган да жок, чакырган да жок. Анан Мурк Кайрат мырза, ошо сиздин видеоңуз чыккандан кийин мен жиберсем РОУДга, эртеси күнү бизди чыгарып кайра возобновлять этип кетишти да, ишти кетти, эмки жума чыгарабыз, очный ставка кылабыз дешти эле. Ошондон бери кайра тыптынч. Анан бул жакта билбейм, жанакы мурунку видеодо айтты эле, ошо президент менен бир байланышыбыз бар, биз мынтип жүрөбүз, тинтип жүрөбүз деп. Анан же ошондой бир чоң покровитель барбы? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзам чегинде барышыбыз керек да. Биз анан ушул окшогон кишилерди билбейм, если органдары колдоп эмесе дагы канча адамдар жабыркайт да. Азыр мореки процесс жүрүп, ушундай резонансный иш болуп аткандан кийин ошого карабай кайра эле мартта дагы бирөөлөр алдап атат да. Жакында элеби? Жакында эле ошондой болуп атат да. Азыркы моментте болсо буну только камаш керек. Азыр бул бүтүрүп берем, расписка жазып берем деген нерсесине эчтеке ишенбеш керек да. Бул только азыр камап туруп жазасын бериш керек да. Азыр бул бир да кишинин морги азыр 50-ге жакындап калды киши, андан да көп. Билбегендер канча көп. Негизи буну контролго ошо президент болобу, же Ташиев болобу, ошолор алышы керек да. А мындай майда чүйдө уже роудаларыңыз даже чакырбайт дагы экен, карабайт дагы экен, эмне бир байланышы бар. Анан жөн эле ишти карап эмес, ошол ким карабай койду, эмнеге карабай койду, ошо тергөөчүлөр да жоопко тартыш керек да. 2002 июнь айында Новопавловка Алтын Ордодо договор түзүлгөн. Анан булар билбейм кантип акчаны алышат. Батыраак акчаны берсеңер, көбүрөөк келишимдеги биз батыраак түрдө сиздерге бүтүрүп беребиз деп июнь айынын 11 июнда 2022 жылы договор башталган. Акчанын бир бөлүгүн бергенбиз. Кайра эле бир жумадан кийин экинчи, үчүнчү бөлүгүн алып, июнь ичинде эле уже 2 миллион 115 миң акчаны алып коюшкан. Кандай иш бүтүрдү? Стена өзүбүздө бар болчу. Дальше көтөрүш керек болчу, стенаны баштады. Анан жана жыгачтарын койгон бойдон жок. 6 айга договор түзүлгөн болчу. 6 айдын ичинде булар келишим түрдө комнаталарды бүтүрүп, крышаны жаап, сүрөттөрүн көрсөткөн, бизге биз ишенгенбиз, мына жерде сүрөттөр деле бар. Проектисин көрсөтүп, ушул бойдон бүтүрөт деген мынтипчи. Ичинде полный проекттери бар. Биздин проект тест тамда экен. Мондай бүтүрмөк да. Полный. Фундаментти мындай кылабыз, полный бизге көрсөткөн да. Биз ишенип калганбыз. Биз ишенип, сүйүнүп, биз көп жылдан бери Москвада иштейбиз. Балдарым Москвада туулган, кайненем, жолдошум болуп, үчөлөп
Москвада иштеп тапкан акчабыз болчу. 2 миллион 115 миң бул чоң акча, чоң суммадагы акча. ооба. Анан келип булар бүтүрүп беребиз дегенде биз ишенгенбиз. Мынакей карасаңыз жакшынака кылып көрсөтүп бизгечи. Ушуну жасап келип көрсөттү да. Ушундай кылып беребиз деген да биз ишенгенбиз. Ушундай үй турмак. Ушундай үй турмак. Аябай сүйүнгөнбүз да. Жакшы болду. Биз кыйналбайбыз. Эми калганын бүттүрөбүз деп жолдошум менен кайненем келбестен, эми сен ушуну бүтүрө бер анда жакшы экен депчи. Анан эле ушу июнь айынын ичинде мен аял киши деп алдады десем, бул жерде эркек кишилер деле турат, билбейм. Анан акчанын баарын алгандан кийин чалсак деле жооп бербейт. Ошо менен жоголушту. Ошо менен жоголушту. Чалсаң редко алат. Айсан эже хорошо бүтүрүп беремин дейт. Ушу менен декабрга чейин бардык. Декабрда уже 2022-жылы декабрда эрте кыш келди, жамгыр чачын болуп, жанагы крыша жабылган жок да. Уже стена уже өтүп кетти да, эмне деп коет? Жанагы ишип кетти, жамгырда калды, каарда калды. 10 декабрда ыйлактап мына 2 балам. Ушул үчөөбүзбүз да, кайненем жолдошум ал жакта. Ушул үчөөбүз барабыз. Кээде офис ачык болот, кээде жабык болот. 2 этажда жашайт экен. Ошол жака чейин чыктык. Бир күнү үйүнө чейин кирип бардым. Сумкамды көтөрүп кирип бардым. Бүгүндөн баштап мен сенин жанында жашаймын дедим. Десем, хорошо Айсан эже, мен эртең барамын деди. Бул эртең барамын деген ал бир жумада келечи, менден үмүт кылбай эле кой деген сөз экен да. Мен аны кийин түшүндүм да. Ага план коесуң, үйүңүн жанында турасың, эшик суук, жашаганга жер жок да. Эшикте турабыз, күтөбүз, жок. Кайра кетебиз, кайнежем үйүндө турдук убактылуучу. Анан ошентип ыйлактап жүрүп, айтты 110 миңге алып берейин калайыны деди, крышаны деди. Калган өзүмдө бар мен деди. А мен ишенип турмун, өзүмдө бар болсо нормальный депчи состояниясы. Ал жөнөтүп койду, ошо менен келген жок. Анан Айсан эже воротаңызды ачып коюңуз, балдар кетти дейт. Мен келип 2 бала менен турам, эшикте кар жайт, суук болот. Ошентип анан тигилер жаап беришти. Анан айтышты, эже бул жерде буу экен бардыгы деди. Эми бардыгы эмес, 70% жаңы, 30% эски буушуну каалайлар. Колдон келишинче жаап коелук деп жапкан болчу, мен сүйүнгөн болчумун, крыша жабылды деп. Кечээ мына 2-3 күн мурда да жамгыр жаады болчу, ичине суу кирип атат да. Өздөрүнүн кабар жок болгонунан кайненем менен жолдошум келбестен ошол жактан акча которушат, ичин өзүм бүтүрүп атам. Ошол жерде жашап атам да азырчы, бир комнатасын эптеп бүтүрүп, кечээки жамгырдан ичи уже гипсокартон тартылып, шпаклевка болуп, сүйүнүп аттык эле жамгыр кадимкидей кирди. Билбейм, аябай ыйладым отуруп алыпчы. Бул бир өмүр эле там бүтүрөт окшойбуз биз. Бир өмүр эле бүтпөгөн там болду да, на самом деле. Булардан эч кыймыл жок. Эч кандай кыймыл жок. Чалсам Айсан эже деп бүтүрүп беремин дейт. Барбаган эшигибиз калбады. Жалоо атам келди, 70 жашы жетмишти. Сокулукта прокуратурага бардык. Силер өзүңөр адвокат жалдагыла дейт. Адвокаты $1000 дейт, 100 миң экен. Ал 100 миңге мен билбейм, дагы расход кетет экен да. Анан мен арыз жазбадыңызбы? Арыз жаздык, Роузга бардык, Первомайскага бардык, карабайбыз бир адамдыкын дешти. Атам деле барды, аябай каттуу сүйлөдүк, алмаз келди, унчукпай көгөрүп отуруп берди. Мен болушум ушу, турушум ушу, каматсаңар каматып алгыла дейт. Мындай Айсан эже деп бирке кылып беремин же. Сурадыңыз болсо, акчаны кайым не кылдың деп сурадыңызбы? Могу 2 миллиондай алыптыр бир жуманын ичинде. Мындай дейт, булар мындай жакшы шултоо таап алышыптыр. Биз деген кризиске батып кеткенбиз да. Эми кичине коюп турсаңыздар бүтүрүп беребиз дейт. Качанга чейин коюп турабыз? 2024-жыл болуп атат го уже. Мында июнь айы 2 жыл болуп атат, получается. Сизге 40 күндө бүтүрүп бермекте, э? Мага 6 айда. 6 айда бүтүрүп бериш керек, бирок акчаны алып атканда сиз акчаны батыраак берсеңиз, биз 1 айдын ичинде бүтүрүп чыгып кетебиз деп айтышкан да. Бектур деген прораб бала келип, улам сайын үйгө келип, кайнежем үйүнө келип, акчанын баарын алып кеткен. Келишим түзүлгөн. Прораб Бектур деген бала. Алмаз менен договор түзүлгөн. Бирок прораб Бектур деген бала менен. Квитанция эмелерди бергиле? Бардыгы бар. Келишим. Алмаздын колу бар. Мынакей, мына жерде акчанын бардыгы, суммасы 1.155 миң. Бул жерде бар, бөлүп алышкан да. 800 миң алыптыр, андан кийин 200 миң алыптыр. 2.155 миң алыптыр сизден. Ооба. 155 миң. Анан чалсак жооп бербейт, келем деп коет, келбейт. Баруучу жерлерге бардык. Биз эми ушунча иш башталгандан кийин мунун аягына чейин чыгабыз. Ошондой максатты көздөдүк. Баарыбыз чогулуп, азыр бул жерге келбей калгандар дагы бар. Коллективный болсо коллективный барып жазабыз. Жеке болсо жеке өзүбүзчө барып дагы жазабыз. Барчу жерге барабыз. Мунун аягына чыгышыбыз керек. Себеп дегенде буну токтотпосок, бул улана берет дагычы. Дагы нечен деген адамдар жабыркайт да. Ошондуктан баягы ишти карабай аткан роудун тергөөчүлөрүнө дагы жазабыз үстүнөнчү. Прокуратурага чейин барабыз, УКМК дагы барабыз. Анан АЖОбузга чейин жазганга барабыз да.
себеп дегенде анын фамилиясы аталды бул баягы мурдагы берүүлөрдөчү. Ошол нерсени силер действительно ошондой боло турган болсо, анда буну дыкаттык менен териштириш керек да. Себеп дегенде бул жерде өтө чоң сумма. Азыр 50ден аштыңар э киши. 50ден ашып калдык азырчы. 50ден ашып калдык, эми баягы көбүнүн жумушу болгондугуна байланыштуу келе албай калды. Ошондуктан териштире келгенде бул жерде аябай көп жабырлануучу бар. Бул съемкадан кийин дагы, берүүдөн кийин дагы менимче дагы кошулат бизге. Көптөгөн адамдар башка региондордон дагы келип чалып атышат. Биз дагы бар болчубуз депчи, кошуп койгула деп. Ошондуктан эми роодуга ишенич биздин баягындай доверие жок. Бул жерде только прокуратура менен эле УКМК калды. Прокуратура үстүнөн көзөмөлдөп берсе, УКМК дагы өзүнүн көзөмөлүн ала турган болсо, бул иш чечилип, чекит коюлуп, булар жазасын алып, ушул менен токтош керек да бул нерсечи. Мындай алдамчылар, шылуундар өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, аябай көбөйүп кетти. Күн санап чыгып атат, күн санап баягы көрүп атабыз. Сиздин берүүңүздөн башкалардыкынан дагы көрүп атабыз. Демек бул бирдеменин алдынан болгон коңгуроо да. Ошол коңгуроо муну баягы аябай чоң резонанс болуп кеткенге чейин токтотуп, ордунан бүтүрбөсөк, бул нерсе аябай мындай печальный болот да, аяк жагычы. Ошондуктан ошол нерсени биз талап кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей тестамдан жабыркагандар ушундай келип тактайлы дедик да бүгүнкү берүүдө. Мурда сөз берген эле тестамдын жетекчилери. Бирок азыр күбө болдук. Эч кимне кебирене барса, же болбосо бир алгылыктуу иштер жүрбөптүр да. Укук коргоо органдарынан да алгылыктуу иштер жүрбөй жатыптыр. Ал акыбалды уктуңуздар. Ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми кийинки берүүдө биз ошол тиешелүү органдарга, ушул жабыркагандар менен чогуу ушака барабыз деген алда бул жабырлануучуларды айттырдык. Бул ошол барып чогуу чалдырып бергенге аракет кылабыз. Саламаттаңыздар.